Bismillahirrahmanirrahim. Кээ бир адамдар айтып калышат, таухиддин канчалык зарылчылыгы бар. Таухид деп силер дайыма эле айта бересиңер, кайталай эле бересиңер. Деги эле таухиддин адамдардын жашоосунда канчалык маанилүүлүгү бар. Таухиддин бул дүйнөгө да жана акыретке да эң чоң пайда таасири бар. Бул дүйнөдөгү пайдасы болсо, бейпил, тынчтык, жашоо келиши. Аллах Таала айтты, эркеги болобу, аялы болобу, ким жакшы амал жасап, ошол эле кезде иман келтирүүчүлөрдөн болсо, ага биз жакшы жашоону арнайбыз. Ал эми акыреттеги эң чоң пайдасы таухидди билгениң себептүү сен Аллахка эч нерсени шерик кошпой өлүшүң. Хадисте келгендей, ким Аллахка эч нерсени шерик кошпой өлсө, бейишке кирет. Аллах Таала айтты, чындыгында Аллах ага шерик кылгандарды кечирбейт, ал эми андан башкасын каалаганына кечирет. Ошондуктан таухидди адамдарга жеткизүү, үйрөтүү адамзатына кылынган эң чоң жакшылык. Маклуктарга болгон эң чоң ихсан деп эсептелет. Адамга жакшылык кылам десең, садака берсең болот. Бирок инсанга болгон эң чоң жакшылыгың, эң чоң пайдаң ага акыйданы үйрөтүү менен, таухидди үйрөтүү менен дүйнө акырет азаптан кутулуусуна себеп болуу. Ошондуктан ким таухидди жана акыйданы үйрөтүп жатса, мейли мечитте болсун, баяндары менен болсун, университетте болсун, ал адамдарга эң чоң пайда берип жаткан инсан деп эсептелет. Ал адам пайгамбарлардын мурасында болот. Алейхимуссалам. Демек акыйданы коргоо бийик милдет. Жалгыз Аллахты таанытып, таухидди адамдарга үйрөтүү парз милдет. Себеби ушул нерседе адамдардын дүйнө акыреттеги бактылуулугу камтылган. Ар бир мусулман пенде жеке өзү бул нерсеге терең маани берүүсү керек. Ошондой эле ислам динине кызмат кылып жаткан дүйнөнүн ар бурчундагы жамааттар дагы ушул нерсеге жакшы көңүл буруулары керек. Напсилер тазаланышы үчүн, Аллах ыраазычылыгына умтулуу деген ыклас пайда болушу үчүн. Ошондой эле таухидке байланыштуу чындык менен жалганды айырмалай билгендей илимий болуш үчүн таухидке терең маани берүүлөрү зарыл. Мамлекеттин бейик топчулугуна да таухиддин чоң таасири бар. Себеби ыйман жана сооптуу амалдарды жасаган адамдарга Аллахтын мындай деген убадасы келет. Аллах силердин араңардагы ыйман келтирген жана жакшы амалдарды аткарган адамдарды мурдагы ушундай кишилерди орун басар кылган сыяктуу аларды да жер жүзүнө орун басар кылууну убада берди. Жана аларга өзү ыраазы болуп берген диндерин бекемдеп берүүнү убада берди. Жана коркунучтарынан кийин анысын бейкутчулукка, тынчтыкка алмаштырып берүүнү убада берди. Алар менин өзүмө гана сыйынышат, мага эч нерсени шерик кылышпайт деп айтты. Бул дүйнө жашоосунда аманчылыктан, тынчтыктан да өткөн жакшы нерсе барбы? Мындан тышкары таухиддин пайдаларынан жандардын мол жашы, асман жерден Аллахтын казыналарынын ачылышы жана башка. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون